Садыр Жапаровду жок кылыш үчүн Атамбаев ар түрлүү кылмыш иштерге барган. Эч күнөөсү жок бир бечара журналист Кенжебек Жумабаев аттуу жигитти камап алып, аны УКМК кызматкерлери ур токмок алышып, жалган көрсөтмө берүүгө мажбурлашкан. Кенжебек Жумабаев макул болбосуна көздөрү жеткен соң, аны 8 жылга соттоп жиберишкен. Бирок аны ал бойдон тим коюшпай артынан түрмөгө чейин барышып, Садыр Жапаровго карата көрсөтмөгө кол коюп берсең эле сени түрмөдөн чыгарабыз деген шарт коюшкан. Кенжебек Жумабаев суроо берет. Мени 8 жылга соттоп жибердиңер. Жогорку соттон да өтүп кетти. Эми кантип чыгарасыңар дегенде, алар Атамбаев менен сүйлөшүп койдук. Ырайым менен чыгарабыз дешет. Ырайым менен чыгышым үчүн жок дегенде 4 жыл өткөрүшүм керек эле, дейт. Анткени мыйзам боюнча 8 жылга соттолгон адамды 4 жылы өтмөйүнчө ырайым кылууга президенттин акысы жок. Бул жерде да Атамбаев мыйзамды одоно бузган. УКМКнын кызматкерлери ал сенин проблемаң эмес, биздин проблема дешет. Макул болуп кол коюп берип, 1 айдын ичинде Кенжебек Жумабаев түрмөдөн бошоп чыгып кетет. Түрмөдөн чыгып, Кудай алдында чындыкты айтып коеюн деп, жогорку сотко арыз менен кайрылат. Мен Жумабаев Кенжебек Казакович ошол 2013 жылы сар окуясы болгондо, октябрда эмес, майда деле болгон тиги волнада. Ошого да барып, как журналист катары чагылдырганы баргам, толук түрдө интернет булактарына салгам. Андан кийинки сар окуясы боюнча, жетинчи сар окуясы боюнча катышып, анда деле толук түрдө чагылдырып, интернетке салып жүргөм. Адам мурун мени ошол окуя болгондон кийин сарлык балдардын бир нечесин камашты. Камагандан мени чакырган суракка чакырыштыр, мени көбө катары сурашып эле кайда коюп жиберишкен. 2016 жылы булар Садыр Жапаровду келет деген угуп калып, мурунку бийлик. Угуп калып эле мени алып келип эле көбө катары чакырып туруп эле, анан айып токтомун токушуп туруп эле жалган жалаа менен эле камап салышты. 1,5 ай 2 ай сурак бергенден кийин эле тездик менен, өтө тездик менен биринчи станцияга беришти. Биринчи станциянын соттору 8 жыл берди. Экинчи станция күчүндө калтырды. Жогорку сот 8 жылды күчүндө калтырды. Жалган жалаа менен. Анан кийин ошол Садыр Жапаров келет болуп калганда мага бир нече жолу СИЗОго да киришти. Эми өмүрүмө коркунуч келтирген убактар болду, башкалар болду. СМБга 47-чи зонага киришти. Кирип алып, булар ар кандай сөздөрдү айтып ушу, мына 8 жыл алдың, эми түрмөдөн чыкпайсың, сенин бала чыккан ким багат деген сөздөр менен мага Садыр Жапаровдун үстүнөн жазып бер, кол коюп бер, биз соттон өзү өткөзө алабыз деди. Мен өзүм ошол камалганда көп ойлонуп жүрүп, бир нерсени сездим да. Бир эле киши башкарып аткан Кыргызстанды, анткени алар айтып атышпайбы, мен эми 8 жыл күчүнө кирип кетти жогорку соттон, жаңы жагдай болуш керек. Кайра кантип чыгам десем, жок дейт, биз жогору жак менен президент менен сүйлөшүп койдук, мурунку президент менен. Чыгазың биз айтсак, сен только Садырга кол коюп бер деп айткандай эле чыгарышты. Помилование менен. Мен бирок бул помилованиядан нааразымын, мен акталышым керек. Эми мына бийлик келгенден кийин эми элдер ойлошу мүмкүн, булар эмне айтып чыгышты депчи. Мына жаңы бийлик келип, Сооронбай Шарипович президент өзү выступать этип, коррупцияга каршы биринчи соттордон башталыш керек. Бардыгын тазалайм деген бир үмүт пайда болгондон кийин айтасың да. Адам мурун кантип айтасың? Айтсаң эле баарын алып барып камап атса. Эми мен ойлойм, урматтуу азыр биздин президентибиз ушулардын баарын диккат карап, жаңы келген прокурору, соттор бир адилеттүүлүккө жетет деп ойлойм да. Анткени Садыр Жапаров бүгүнкү күндө түрмөдө жөндөн жөн эле жатат. Ал деген кумтөр үчүн күйүп бышкан үчүн, кумтөр маселесин көтөргөн үчүн кыргыз эли үчүн жатат. Бирок Кенжебек Жумабаевдин бул арызын жогорку сот таптакыр укмаксанга, көрмөксөнгө салып койду. Эгер соттордо чындык орногон болсо, Садыр Жапаров 13 июнь күнү боштондукка чыкмак. Тилекке каршы андай болбоду. Эми президентибиз какшап айтып жаткан адилеттүүлүк прокуратура системасына орногон болсо, баш прокурор Өткөрбек Жамшитов бул ишти биринчи инстанцияга кайрадан кароого жиберүүгө тийиш.